айылыбыздын социалдык экономикалык. Аталган фестивалдын катышуучуларына кеп кеңешин берип жаткан Сайра Батыркулова өткөн жыл кышында баш байгеге арзыган. Анын ушул ийгилиги эске алынып, быйыл ал Чыныбай Турсунбековдун ырларын көркөм окуу боюнча сынактын калыстар тобунун мүчөсү. Бул жанрга атсалышуу социалдык баракчалар аркылуу жыл башында эле башталып, финалдык бөлүгүндө 13 укук алышкан. Ал эми поэзия жаатындагы таймаштарга чыгышкан 800 жаш акындын ичинен эң мыктылары катары 5 финалист аныкталган. Адабияты менен маданияты жанаша мындай формат жаш акындардын не бир сырлуу поэзия дүйнөсүнө кеңири аралашуусуна мүмкүнчүлүк жараткандыгы менен өзгөчөлүү. Чыныбай Турсунбеков атындагы республикалык поэзия фестивалынын жеңүүчүсү болуу биринчи кезекте чыгармачылык менен күрдөлдүү иштөөгө жоопкерчилик артат. Экинчиден калк алдында баягы мыкты чыгармаларды жазууга дагы милдеттендирет. Калемдери жаңыдан гана такшыла баштаган таланттардын ушул адабий да, маданий да майрамы мамлекет жетекчилигинин көңүл сыртында калбады. Чыгармачылык жарышына түшкөндөрдү мамлекеттик катчы Марат Иманкулов, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев куттукташты. Ошондой эле өздөрүнүн ак тилектерин түркиялык, өзбекстандык, казакстандык белгилүү акын жазуучулар да билдиришти. Tabii şimdi buradaki yaşanan hem Чыныбай Турсунбековду мен мурдатан эле тааныйм, билем, себеби ал Түркияда кызмат кылган, түрк адабиятын кыргыз элине тааныткан инсан. Ырларын окуп турам, буюрса түрк тилине котором. Биринчи кезекте фестивалдын Ысык көлдө өтүп жаткандыгы бул өтө кубандырат. Экинчиден бир гана Түркиядан эмес, бүтүндөй түрк дүйнөсүнөн акындарды алып келип, ошол фестивалды эл аралык аренага чыгарышыбыз керек. dünyaya yayıldık. Кожо Ахмет Яссауи ким деген китабым бар. Сону осунда мушайрадан жана көркөм сөз окууунан жеңгендерге бергилет. Ал эми казакстандык Бауыржан Мырзакул Чыныбай Турсунбековду түрк тилдүү элдердин поэзиясында ири буруш жасаган акын катары баалайт. Анткени ал кыргыз парламентинин спикери жогорку саясий постунда турганында да адабияттан алыстаган эмес. Тескерисинче ага жан дил менен берип, коомдук турмуштун тигилже бул жагдайларын жүрөккө жеткизе чагылдыргандыгы менен айырмаланган. Чыныбай Турсунбеков акын агамыздын атындагы 5-чи мерекелик фестиваль жогору деңгээлде өтүп жатыр. Мага катты унап жатыр. Осундай фестивалдар өтө берсин. Мен кыргыздын жас акындарын көрүп, тыңдап, эрекче әсерге бөлөндүм. Болашагынан үлкен үмүт күттүрөтүн жас акындар өтө көп. Буун сабактастыгы өтө жакшы дамыган. Боордош өлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн жогорудагыдай ой пикирлери менен коштолгон эл аралык фестивалдын жыйынтыгында көркөм окуу боюнча Муса Жаңгазиев атындагы республикалык Куурчак театрынын актрисасы Айтунук Бучукованын чеберчилиги жогору бааланса, акындар арасында Кочкор районундагы Карамойнок мектебинин директору Бегайым Нурлан кызы баш байгеге татыды. Мындай жеңиши менен ал Улуттук жазуучулар союзуна автоматтык түрдө мүчө болуп калмакчы. Эң алгач 2-классында жазган экен. Ошол бойдон эле жазып келаттым. Далай дефтерлер жаздым. Атениме терең ыраазымын. Ушул жагына мага дайыма мүмкүнчүлүк түзүп беришти. Анан бүгүнкү күнгө чейин ошо 2 китеби жарык чыккан. Бирөөсү кыргыз патент тарабынан жарык көргөн. Ал эми биринчиси болсо атеним мен мектепте окуп жүргөн кезде эле мектеп караганда эле чыгарып беришкен. Сөз соңунда жүздөгөн жаш таланттардын чыгармачылыгын байытууга өбөлгө эл аралык фестивалдын баардык чыгымдарын Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд өзү көтөрөрүн айта кетпесек болбос. Алсак, бул жолку байгелердин гана жалпы суммасы 300 000 сомго чамалады. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ысык көл району.